Assalomu alaykum agayın. Birazdan beri çıkalmay жүрдүк элек. Mına o gün gürküröp, jamgır jağıp kelatganda boroonda başlap atабыз. Эмнеден айткыбыз келет? Эми саясий окуудан айталчы дегенде. Мага посттор жазат. Ой, Дүйшөн аке, жан башыңыздан сөз өтөт. Жанагы челекке түштүктө челек дейт, бизде чака дейт нарындыктар. Ошого отуруп алып сүйлөп атасыз. Мындай бүктөмө кресло алып албайсызбы деп мага жазып атпайбы балдар? Ой, Дүйшөн акеңер ал креслого жеткенде бузулат деп атырлар. Креслого жеткендин баары бузулуп атпайбы? Мына мага окшоп жүргөндөрдүн баары кыйнайтчу. Тиги жогорку эшелонунан тартып, ылдыйкысына чейин баары эле ушул менден да ачуу айткан мырзалар креслого жаткенде эмнени көрүп атасыңар? Мына кресло деген адамды эмне кылып бузуп атат? Иши да жок эч ким менен. Креслого жетпей ошо ташта турган үчүн Дүйшөн акең айтып атат турган. Ошону. Мынабу азыр эле интернетти карасам, ушу шаардын акыр-чикирине аябай нааразы адамдар көбөйүп атат да. Муну эми жогору жак кандай ойлоп атат? Мынабу Эмил Абдыкадыров дос, тең туш катары дос деп атам. Мен Ович, Овна дегенди көп айта албаган толукмун. Өтө эле урматтуу дегенди деле анча айта албайм. Эмил мырза мындан бир ай мурун мына жерден жолугуп, кол алышып, анан мен ушул паркка бир туалет салсаңар болот. Жаңы парк болсо, канчадан бери эле кафелдерин кайра алат, кайра эмне деген акча кетти. Аны айтып атып, тили иштешилди, уш жерге туалет сала албай койду эми. Анан акыр-чикир тазаланбай, күндөн күнгө калыңдап, мына челектердин оосу айланайын кузуп атканын бүт жанагы азыркы блогерлериң деле тигил эле азыр көрүнгөн тартып эле чыгарып атат. Жөө мына шаарды басып жүрөбүз. Акыр-чикир толуп баратат. Эми бу кандай болот эми арабага жүрбөгөн аттарды деле тез алмаштырчу эле мындай илгери. Арабага жүрбөйүп алмаштырыш керек да. Кадрларды ушул элдин нааразычылыгын көбөйтүп анан ошого жеткирип атпайсыңар бакыр. Айла кеткенде айтасың, транспорттун кебетесин карачы. Тендер болот дейт. Мына тендердин арты менен жазаган бир проект оң болду тууганда. Мына боомдун ичин карачы. Ушу жол жакшы деп жүрдүк элек. Мына ошол жазалма. Тендерди өткөргөн да кыргыз, кабыл алган да кыргыз. Аткарган Кытай, карызды алган Кытай. Мен күлкүм келген азыр анализ жасап атып күлкүм келет да. Кытайдан карыз аласың, кайра Кытайдын фирмасына иштетесиң, алар акчаны алып алып, мына бүгүн азыр интернетте жанагы теледебатка чыгып аткан эки жигит, бирөө эмчестен экен эми, өзгөчө кырдаалдар, бирөө жол министринен. Алардын министри да келбейт, орун базары да басып келбейт ал студияга. Ошол эки жигит бири-бири менен кайым айтышып атканын көрүп, ошо балдарга бооруморуду да айлан кетет. Бири-бирин күнөөлөп атат бечаралар. Жол министри сен жасап койбойсуң, МЧС айтып атат, сен кабар берип койбойсуң. Анан ажырда техника да жок экен, даяр. Анан баягы менин атбашылык Зима Нибудит деген бир тууганыма ишенип алып Кыргызстан бир кезде малдар кырылып калды эле. Ошо сыяктуу тиге бирөө айтып атат, МЧСтин жигити. 30-40 жылдан бери мындай болбоптур. Болбосо жай кетип калышыптыр да, жайылган малдыга окшоп жай. Мына табигаттын кырсыгы деген ал атам замандан айтылып келет, кырсык айттырбай келет деген сөз бар Кыргызда. Анан эми ал жерде даяр болуш керек эле. Ал жанагы трубалар коюлуп атыптыр. Жер алдында сел кеткен коктулардын ар бирине проекти деген ошон үчүн иштелет. Жөнөкөй огородко арык чыгарып атканда эле жөнөкөй эле момун кишилер мындай мерченде салат да, арык бу жерден суу чыгат, бу жерден суу кетет, тигиндей мындай деген жөнөкөй кишилер. Эми ушул мындай орусча айтканда целый институттар иштейт ошол жерге. Мамлекет көзөмөлдөйт. Мына эми 5 мүнөттө эмне болду? Тыгын канча адамдар ошол жерде кыйналып, азап тозок көрүп атат. Бир министри басып берип барган жок, көргөн жокмун мен. Телевизордон да көрүп карап отурам. Майда чүйдө бир каргашыйрак баягы КАИ ошол жерде таягын булгалап жүрөт селде. Кайран эсирим деп кошкун келет, айла жоктон. Мына мен областтык газетте иштечү элем, нарында көп болчу да андай. Жут болот,
Акчайдын күнү кар жаап салып Аксайда мал кырылат. Вертолет менен алып барып чөп ташып жүр. Эми долоондун ичинен көчкү жүрүп кетсе, обкомдун биринчи секретары Матен Сыдык ош жерде турат өзү келип. Ошол күрткү тазаланмайынча. Көрдүңбү? Көчкү тазаланмайынча. Маселен бир каналдын башын, ат башы суусунда Өмкарып деген чоң канал бар да. Мен өз көзүм менен кабарчы катары ошо жанында жүрдүм да. Сарынжы Жумагасиев деген биринчи секретар күн түн 3 күн ош жерден машинесин сайып коюп, тамакты ош жерде ичип, ошол Өмкарыктын башын жанагы кирген суу алып кетсе, бульдозерларды алып барып 3 күн биринчи секретар үйүнө барбай ош жерде уктап, анан аягына чыгарып кеткен. Биз да ош жерде жүргөнбүз, кабарчы катары. Мына кандай кадрлар иштеген, айлаң жоктон эскересиң. Эсил кайран эсир деп өкүргүң келет, таяк алып алып. Эми көчө боомдо ушундай катаклизм дейт. Бүткүл дүйнөдө болуп атат деп тамтаңдап атат жана биздин жигиттер. Бүткүл дүйнөдө болуп атат. Бай мамлекеттер мына токойлор өрттөнүп атат, кыйнанып атат. Басып коюп атпайбы? Алардын акчасы бар да. Биздин акчабыз. Биз карызгор мамлекетпиз. Иголкада отурган мамлекетпиз. Кандай эле кебелбей эле отурат биздин чоңдор, мен таң калам да. Мен мында чыкыйында бир анча-мынча мээси бар кишилер ойлонуп атат да, Кытайга эртең карыз кандай болот, биз кандай төлөйбүз? Биздин балдар бизде эркин сүйлөп жүрө алабы? Ошо Дүйшөн Керимовдун эртең неберелери, укум тукуму ушул Ала Тоо, бейиштей болгон Ала Тоосунда эркин сүйлөп жүрө алабы деген эле жөнөкөй ой менен жүрөм мен. Башка менин жетет бир 4000 сомдук пенсиям бар, жетет мага. Мен жыргаганымдан же популизм менен занимайся этип ушул жерге чыгып аткан жокмун да. Ошол өткөн доордо да мен журналист болчумун, кийинки доорунда көрдүм. Кийинки дооруң менен кара жерге кир дегин келет да. Мага баягы суроо берип атат, мына эгемендик күнгө чукулдаганда мага суроо берип, опрос жүргүзүп жүрүптүр. Айттым, ушундай эгемендигиңдин айланайын, рахмат дедим. Мен да желбиреп бир кезде Акаев келди, анан Бакиев келди, анан эмне деп желбиреп жүргөн кураган шорду кыргыздын бир элем. Мына күндөн күнгө кайра ындының өчөт. Дүйнө кайда кетип атат, биз кайда кетип атабыз. Эми жаңы альтернативный жолдон көрсөтүп атат, мына мактап аткан жол. Бүт ошол жерден да кокту колоттон таштар кулап. Ал эми ошо туннелди салып аткан жигиттердин бирөө мага айтып келди. Туннелдин ичи азыр кытайлар сала албай кыйналып атат дейт. Суулар агып үстүнөн. Ал жердин проектисин ким чийген? Мына ал Атамбаев түрмөдө жатат, канча миллиардтар моюн илинде. Ал жол салынып атканда бир элге салдыбы, адистерге салдыбы? Качанкы бир орой айтканда какпаш адистер жүрөт, таз болгуча иштеген адистер жүрөт да бизге орой айтканда. Бирөөнү чакырып койбойт. Өздөрүнчө тендер. Эми мына көчө бир жерге барсам, жанагы пишущий орусча айтканда компьютерге база турган ак кагаз жок экен. Ошону тендер өткөрөбүз деп отурат. Тендер жок, ак кагаз жок. Ак кагазыңан берчи, мен жазып берейин деп, мен ручка менен жазат элем десем, бир чоң килейген мекемеде ак кагаз жок, тендер өткөрүш керек дейт. Мына абсурдстан мамлекет. Бул эмне деген система? Ушул урматтуу деп мына ошол кишиге да кайрылайын. Мына биздин президент Жапаров кандай убадаларды айтты эле, кыскартам деди эле. Ушу алакандай Кыргызстанды 10 эле министрлик башкарып койсо болот да. Эми бири-бирине шылтап отурат. Жол министри өзгөчө кырдаалга шылтайт. Өзгөчө кырдаалы тигиге шылтайт. Ал эми милициясы болуп барып тиги таягын булгалап баягы бир жигит жүрөт ошол жерде. Эми тыгынды карачы жана. Баягы бирөөлөр мына суу самыр менен келиптир. Шашылыш иши бар экен. Түн катып кайра суу самырга салып айланып канча жол менен келип атышат. Анан бул өнүгүп атабыз дешет. Айлан келгенде ачуу. Эми ушул айлан келгенде айтасың, биздин Кыргызстан деген өтө какшап келатабыз го. Мына могу красная зона орусча айтканда кызыл сызыкка үйлөрдү шыгыратып уруп атат күнүгө. Мына Орто Сайдын адырларынын түбү бул сейсмологиялык чоң жаранка бар деп, мына сейсмология институтунун директорунан мен бир кезде интервью алдым эле. Өтүп кетти илгерки. Мыкты адис эле директор. Сейсмологиялык институттун директору. Мына биз жашап аткан Асанбай, мына микрорайондордо өтө кооптуу жерде, бияка үй салбаш керек дедилер. Бүт шыгыратып уруп атат үйдү. Эртең
Мына боомдо мен бала болуп башыма күн чыкканы ырас. Андай катаклизм болгонун көргөн эмесмин. Канча өттүм боомдон. Бирок табиятта тоолуу жерде эртең эмне болот? Ошого даяр жүрүш керек да. Жол салып атасыңбы, үй салып атасыңбы? Илгерки ата бабалар ошо салып аткан бос үйгө эмне жашап калды деген кыргызды, бос үйдө эмнеге жашап калган дегенге кичине ой жүгүртөсүңбү? Болгон цивилизация кезинде шаарларда салынган мына Барскон, Токмоктун чалдыбарлар изилденгенде, шаарлар салынганда, кыйраганда катаклизмден. Анан бос үйгө аргасыз көчкөн кыргыз. Ушундай, мындай жөнөкөй тил менен айтканда. Эми бүт абдан кооптуу гол. Кайра канча деген экономия. Аны Кытайларды эми кайра жоопко тарта албайт экенсиң. Алар бүт техникасынан өтө чыгарып кетип калыптыр. Эч ким мына бири-бирин казып атып айтып атышат. Ошол фирма ал кыргыздын акчасына келген, Кыргызстандын моюнуна илинген акчадагы акчага сатылып алынган техниканы кытайлыктар кайра чыгарып кетип калды. Ушундай абсурдтан. Жол бүтпөйт. Жок эчтеке. Анан эми айлан кеткенде, анан эми мындай кыйынчылыктардан да чыгуунун жолдору бар. Эми алдын карап алар болор болду, биякты оңдош керек эле да. Биякты жанагы бири-бирине шылтаган министрликтерди жоюш керек дагы. Борборго алып келип тык деп жооп бере турган кыска канондоштуруп иштерди алып кете турган министрликтерди, адистерди жанагыдай абдан жоопкерчиликтүү адистерди, жол министри, мына министр, анан эмне министр дегендин жарды жашаган көргөн жокмун. Булар торсоюп бүт эле укум тукумуна чейин акчаны басып койгон, үйлөрү даяр, баары даяр басып жүрүшөт. Кустуруп атабыз деген маселе, эртең жооп сурайт деген маселе эмне менен түшүп атат? Анан ушундан улам мына катаклизм деген табигый кырсык да, биздин кыргызча айтканда табигый кырсык атам замандан болуп келген. Мен ушу Баткенде жүрүп бир абдан кайгылуу, ошо кайгысынан кандай чыгып кеткен бир сербейген байбиченин хикаясын уктум эле, ошону айтып берейинчи. Баткен Кокон хандыгынын учуру экен. Ушу Баткен тоолорунан эми кийин түштүктө көп жүрбөдүбү? Азыр да кичине бастап калды, Кудая тобо дейли. Жер көчкүлөр. Баткен тоолорунун бир өндүрүндө, өзөнүндө дейли, Капчыгайында ушу Кара Саадак деген уруу бар да, кыргыздын байыркы урууларына кирет. Ошо Кара Саадактын бир уруусу бир канча үй бүлө ошол бир коктуда бир өзөндө жашачу экен. Анан ошол жерде Адил деген эски бир баягы табият менен, мына Замир сен чоң атаң Эсенбай дагы ушул табият менен сырдашкан киши. Эсенбай эсепчи деп жүрбөйсүңбү? Кыргыздар астроном болгон илгери. Мына табиятты карап туруп, мына азыркы биздин мына Сумбала дейт түштүктө. Мына ушул кез азыр жанагы кыргыйеги учат деген Дастан Сарыгуловдор жакшы билет. Мына табият өзгөрүп атканды кыргыздар билген алдын ала. Бир ай азыр эмчесин айта албай атат. Кыргыз билген. Ушундай сел болорун, ушундай жер көчкү болорун, же кар оор түшөрүн жарым жыл, бир жыл мурун билген кыргыздар болгон, ошол көчмөн доордо. Анан ошо Адил деген аксакал айылын айтыптыр, бул жерден жер көчүшү мүмкүн. Мына сел жүрүп кетсе, мынандай секиге чыгып жашайлы десе, айылдаштары ба өрүк сарылуу түздөн кеткиси келбей, анан тиги көчүп чыгып, аксакал байбичеси менен, балдары менен секиде жашачу экен. Болгон окуя. Анан аксакал өтүп кетет экен, балдары дагы бир чабыштар да өтүп кетип, бир баласы башка жака көчүп бир туугандар алып кеткен экен. Кыскасы баягы жесир байбиче, Айкыз деген байбиче жалгыз жашап калат, секиде. Анан бир күнү жамгыр жаайт, ак жаан. Анан гүй деген дабыш чыгат, ошо менен эртең менен байбиче турса, баягы коктудагы өндүрдөгү айылды жер көчүп басып калган. Эч жан жок. Байбиче чачын жулат, кыскартып айтканда. Көзүнөн жаштар агат. Эмне дейт, калтаңдап ары бери басат. Улуу кайгы, улуу трагедия, адам калбай калган. Анан жайыттан, анан орусча айтканда время лечит дегендей, бир озондо анан өзүнө келип отурганда, анан жайыттан бир мал тегенин арасында карагашка аргымак. Ошол айылдын бир жигити таптап жүргөн экен, күзүндө Кокон чабышта ат чабышка чабам деп. Ошо карагашка аргымактагы мал менен кошо түшүп келет. Анан байбиче эсине келип, баягы аргымакты токуп минип, анан тияка бастырат, бияка бастырат, айыл жок. Ошондо ээн жер экен, ээн замандар. Анан баягы байбиче эсине келип, анан кыргыздын кызы өзүнүн баягы байы дагы, чалы дагы ат таптап жүргөн киши экен, билет экен.
Анан атты таптап, анан Кокондун күзгү жарышын алып барып, анан өзү улук саат алып, баягы карып калган киши жеңил. Чабайын десе өзү дагы кыргыздын кызы, ошол Айгыз байбиче ат чапкан экен өзү. Ошол алыска чабылган ат чабышта баягы эл адегенде шылдыңдашканы болгон экен, боор ооруганы болгон экен. Чабендестин баары жаш балдар. Анан жана эбелектей жаш баладай болгон байбиче чабат экен. Ошондо 75-терге чыгып калган кыргыздын байбичеси. Анан ошол Карагашка аргымак алдыга озуп келет экен. Ошол осуп келатканда Карасаадак, Карасаадак, Карасаадак деп ураан чакырып келет экен. Анан баягы эл арасындагы Карасаадактар бар экен, ошо эл арасында ар жактан бер жактан келген. Ошолор анан коштой чаап, ошо туугандарын таап, байбиче ошол амал менен экинчи ураан таштап, өзүнүн көксөсүн суутуп, жанагы Карагашка аргымакты таптап жүргөн саяпкердин арбак үчүн деп, ошондо эрдик менен жана кайгыдан жеңилдеп чыккан да. Мына бир байбиченин ошо катаклизмден алып чыккан сабагы. Биз эми ошондон сабак алып, ошо кайгыдан жанагы экономикалык мына канча миллиондогон акчалар азыр кетти. Жолдорду кайра салыш керек, темир жол айтылды, темир жолду кайра оңдош керек. Миллиондар да ошолор. Мына биздин эле Борбордогу мурдагы жылы, аркы жылы салган асфальттар кайра эле минтип калбадыбы? Мына эле жаңы паркты айтып атабыз. Кафелдер бүт талкаланып атат, кайра алып атат, сыйрып атат, балатыларды тигип атат, анысы куурап атат, ушунун баары акчада. Ал какшап атабыз, бирок оңолуу жагы анча эмес. Анча эмес, жылыш жок. Муну кандай ойлоп атышат? Бул өзү коо калууда келечекте. Мына мындай өзү эле дүйнөнүн өзү экономика деп азыр эстүү адамзат, эстүү мамлекеттер акыл пештеп абдан бир катуу аракеттер жүрүп атат. А биздик ушул жагын караш керек эле. Кыйын акыбалдар. Ошон үчүн айла жоктон мынабы жерге отуруп алып айтып атабыз. Жерге отурганда ушундай жакшы айтылат баатырлар ушул.